Кудайдын чакырыгы 25 декабрь. Кудайдын тынчтыгы. Адам баласы абдан эңсеген жана адам баласы абдан муктаж болгон нерсе сырткы, дүйнөдөгү жана убактылуу эмес, Кудай гана бере ала турган жүрөктөгү тынчтык. Иса мындай дейт: силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Кайгырбагыла жана коркпогула. Кудай берчү тынчтык эч кандай сырткы шарттардан, ден соолуктан, акчадан, айланаңдан көз каранды эмес. Кудайдын тынчтыгы сырттан келбейт, ал жүрөгүңдө жаралат. Кандайдыр бир аткарылган шарттардан эмес, Кудайдан келген белек. Кудайдын тынчтыгы бар болсо, кыйынчылыктар болбой калбайт. Бирок ошолордун арасында да тынчтык бар боло берет. Элчи Павылдын катынан дагы бир күчтүү аятты окуп кетсек: Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Көңүл бурсаңар, Кудайдын тынчтыгы акыл жеткис. Биз дайым эле жүрөгүбүздөгү тынчтыкты сөз менен түшүндүрүп бере албайбыз. Бирок сезебиз, тынчтыктын Кудайы жаныбызда. Бир туугандар, Кудайдын тынчтыгы эч көйгөйсүз жашоо эмес. Аны жоготуп алуу да мүмкүн. Ошондуктан Кудайдын акыл жеткис тынчтыгын жоготуп албай жашайлы. Кудай менен мамилени жоготуп алганда тынчтык да жоголот. Сергек бололу.